Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СНИЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Садыр Жапаров: Батыш бизге Россия менен алака боюнча көрсөтмө бербеши керек. Батыш бизге Россия менен кызматташуу боюнча көрсөтмө бербеши керек. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров КМШга мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммити учурунда журналисттин суроосуна жооп берип жатып айтты. Ага журналист Батыш КМШ өлкөлөрү Россия менен кызматташуудан баш тартышы керектигин айтышууда. Буга кандай карайсыз деген соол узаткан. Бул албетте туура эмес. Анткени алар биз Европага барганда бирди сүйлөп, кылганы башка болууда. НАТОго, Евробиримдикке кирип, бирок Россия менен кызматташкан өлкөлөр бар. Ал эми бизге Россия менен кызматташпоого көрсөтмө берип, же сураныч кылбашы керек. Биз баары менен алака түзүшүбүз шарт деген өлкө башчы. Ал КМШнын мүчөлөрү мурдагы Советтер Союзунун республикалары экенин эске салган. Трамп: АКШ өкмөтү 3-4 айдан кийин 3-чү дүйнөлүк согушту чыгарышы мүмкүн. АКШнын азыркы бийлиги бир нече айдын ичинде 3-чү дүйнөлүк согушка кептеши мүмкүн. Бул тууралуу президенттикке талапкер Дональд Трамп айтканын РИА Новости жазды. Ал ноябрдагы президенттик шайлоодо жеңсе, Украинадагы жаңжалды жөнгө салып, жакынкы чыгыштагы башаламандыкты токтотууга убада берди. Алдыдагы 3 айга тынчсызданып жатам. 3,5-4 айдын ичинде бийликтеги адамдардын айынан дүйнөлүк согушка кептелип калышыбыз ыктымал, деди саясатчы. Трамп мурдара катаңдашы Камала Харрис 3-чү дүйнөлүк согуштун алдын ала албасын айткан. Республикачылардын айтымында, эгер бул айым жеңсе, Вашингтон менен Россиянын ортосунда аскердик жаңжал болот. АКШда президенттик шайлоо 5 ноябрда өтөт. Демократиялык партиядан вице-президент Харрис, ал эми республикачылардан мурдагы президент Трамп ат салышууда. Камчыбек Ташиев бейболдун беттеши боюнча өз оюн билдирди. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жарым оор салмактагы дүйнө чемпионунун мурдагы ээси Дмитрий Бийболдун беттеши боюнча өз оюн соц баракчасынан билдирди. Дима, сен жеңдиң. Бийболдун жеңиши уурдап алышты. Уюштуруучулар калыстар адилеттүүлүктү тепселешти. Алар адилеттиктин баасында түшүнүшпөйт деп билдирген Ташиев. Беле кетсек, Сауд Аравиясынын Эрият шаарында жарым оор салмактагы абсолюттук дүйнөнүн чемпион наамы үчүн уюштурулган беттеште мушкер Дмитрий Бийбол Канаданын атынан чыккан орусиялык мушкер Артур Бетербиевке жеңилип калган. Мелдешке Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров да катышкан. Ал Бетербиевди колдоо иретинде барган. Белгороддо жума күнгү чабуулда бир адам мерт болгону кабарланууда. Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладко жума күнгү дрондор менен жасалган чабуулда бир тургун мерт болуп, дагы 11 киши жаракат алганын билдирди. Ал кийинчерээк Telegram каналына Усинкайлыда бутак алынганын, 3 адам жарадар болгонун жазды. Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев дрон чабуулунда жер тамдар жабыркаганын, жарат албагандар болбогонун кабарлады. Бул билдирүүлөрдү согуш маалында бейтарап булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Ошол жылдын жаз айларынан бери Орусиянын бир катар аймактары, негизинен Украинага жакын облус шаарларына күн сайын дрондор менен чабуул жасалып жатат. Орусиянын коргоо министрлиги анда жарандык инфраструктура жабыркап, жакын тургундар мерт болгонун, жарат алганын кабарлап келет. Киев адатта бул билдирүүлөргө комментарий бербейт. Булак Азаттык. Египеттеги поезддердин кагылышуусунан 20 жүргүнчү жаракат алды. Египеттин түштүгүндө 2 поезд сүзүшүп, 20 адам жабыркады. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, Каир багыты боюнча бара жаткан поезди экинчиси артынан келип, ала салып кеткен. Белгиленгендей, каргашалуу окуя Каирден 270 чакырым түштүк тарапта жайгашкан. Мини аймагында болгон. Жүргүнчүлөрү бар 2 вагондун жарымы поезд жолунун жээгинде жайгашкан көлгө батып калган. Учурда кырсыктын себептери такталып жаткандыгы маалыматта кошумчаланган.